Урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргызстандыктар. Мына менин дарегиме бир нече коңгуроолор болуп жатат. Алыскы Стокгольмдон, Москвадан, Казакстандан, Кореядан адамдар чалып атат. Садыр Жапаров эмне үчүн акталган жок? Эмне үчүн Садыр Жапаровдун өкүмүн жогорку сот күчүндө калтырып койду? Эмне үчүн мыйзам иштебей жатат деген суроолор болуп атат. Мына бүгүнкү күндө деле мына Бишкек шаарынын кайсыл жеринде болбойн, же болбосо кайсыл аймакка барбайын, биринчи эле мага берилген суроонун бардыгы эмне үчүн Садыр Жапаровду актаган жок? Эмне үчүн мыйзам иштебей жатат? Эмне үчүн күнөөсү жок Садыр Жапаров отурат деген суроолор берилип жатат. Дагы көптөгөн суроолор келип атат мага, качан сиз жаңы жагдайлар боюнча кайрыласыз деген. Мына ушул адамдардын баардыгына мен жооп берүүгө физикалык мүмкүнчүлүгүм жок болгондуктан мына бүгүн баардыгыңыздарга чогуу жооп берип коеюн деп чечтим. Бүгүн 2018 жылдын 22 август күнү мен Садыр Жапаровдун иши боюнча Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына жаңыдан ачылган жагдайлар боюнча иш жүргүзүүнү кайра баштоо жөнүндө арыз менен кайрылдым. Эмне үчүн жогорку сот Садыр Жапаровду актаган жок? Албетте, биз жогорку сотто бардык далилдерди келтирдик. Садыр Жапаровдун күнөөсү жок экендигин толук далилдеп бердик. Биздин далилдерибизди жокко чыгарганга аларда эч кандай негиз жок болчу. Бирок көптөгөн адамдар, көптөгөн саясатчылар бардыгы айтып жатышпайбы? Булар эски соттор. Ошондуктан алар өкүмдү күчүндө калтырды. Андан башка алардын аргасы жок эле деп. Бүгүн биз Сооронбай Шариповичтин айткан сөздөрүнө ишенип, мына алар жогорку соттун соттору мурдагы соттун калдыктары деп эсептесек, азыркы башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов Сооронбай Шарипович келгенден кийин жаңы шайланган башкы прокурор, ал дагы өзү адилеттүүлүктү орнотом деп келген жигиттердин бири. Биз ушуларга таянып, мына бүгүн жаңы ачылган жагдайлар боюнча арызды бердим. Эмне себептен? Мына жогорку соттун токтомунда, буга чейинки 1-Май райондук сотунда, Бишкек шаардык соттунун өкүмдөрүндө көрсөтүлгөн 4 күбөнүн көрсөтмөсү менен күнөөсү далилденет деп туруп жазып атышат. Албетте, ал 4 күбөнүн тең көрсөтмөсү менен күнөөсү далилденбейт. Бирок алар ошого таянып, Кенжебек Жумабаевдин, Наристе Калчаевдин, Жолдош Кожобергеновдун, Кайрат Качакановдун көрсөтмөлөрү менен Садыр Жапаровдун күнөөсү далилденген деген тыянакка келишип жатышат. Биз жогорку сотко мен көзөмөл иретинде даттануу менен кайрылгандан кийин эле бул адамдар өздөрү видео кайрылуу жазып, менин дарегиме жана жогорку соттун дарегине алар жазуу түрүндөгү түшүнүк каттарын жазып беришкен. Ошол түшүнүк каттарында жана видео кайрылууларында алар 1-Май райондук сотунда жана Бишкек шаардык сотундагы соттордо туура эмес көрсөтмө бергендигин, аларды коркутуп, үркүтүү жолу менен көрсөтмө алгандыктарын бардыгын төкпөй чачпай айтып беришкен. Мисалы үчүн Наристе Калчаев аны бет капты башына кийгизип алып туруп, токмокту бар жогун көгөлө кылып урганга чейин дагы ал эч нерсе айтпагандыгын, ал жерде Садыр Жапаровдун эч кандай тиешеси жок экендигин айткандыгын айтып отурат. Кенжебек Жумабаев ал өзүнүн сотунда бир жолдагы Садыр Жапаровдун эч кандай тиешеси жок деп 8 жылга соттолгондон кийин, эгерде сен Садыр Жапаровга биз айткандай көрсөтмө берсең, сен чыгасың дейт. Анда ал айтат, мени 8 жылга соттой бердиңер. Мен кантип чыгамын десе, ал сенин ишиң эмес. Сен негизинен эле ушул биз айтканга кол коюп берсең, биз сени чыгарабыз деп айткандай эле аны Садыр Жапаровдун соту бүткөндөн кийин, 1 айдан кийин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен бошотуп атат. Булардын бардыгы атайлап даярдалган сценарий экендиги толук далилденди десек туура болот. Бул жерде Садыр Жапаровдун күнөөсү 100 эмес 1000 эсе далилденди күнөөсү жок экендиги. Анткени мына иштин башынан баштап, тергөөдөн баштап эле
бүгүнкү күнгө чейин жабырлануучу кылмыш ишинде жок. Анткени мына жабырлануучу деп табылган Эмилбек Каптагаев тергөөдөн баштап эле айтып келе жатат. Бул ишке Садыр Жапаровдун эч кандай тиешеси жок. Садыр Жапаровдун күнөөсү бул иште далилденген жок. Ошондуктан аны актап бергиле деп ал Бишкек шаардык сотунун апелляциялык даттануу менен ошондой эле жогорку сотко көзөмөл иретинде даттануу менен кайрылды. Мына ушуга дагы карабастан алар жогорку соттун судьялары Кеңеш Токтомамбетов, Бактыгулов, Нургүл Бакировалар мыйзамсыз токтом чыгарышты. Ал токтому дагы мыйзамсыз болуп калды десем жаңылышпайм. Анткени мыйзамда так көрсөтүлүп турат. Токтом чыгарылгандан кийин дароо берилиш керек. Эгерде кандайдыр бир шарттар менен даярдалууга убакыт керек болгон болсо 10 күнгө чейинки аралыкта уруксат берилет. 10 күндөн ашпаган убакытта токтомду бериш керек эле. Токтом чыгыш керек эле. Бирок мына буга чейин силерге маалымат бергенмин. Жогорку соттун судьялары токтомду 16 күн дегенде жазышты. Демек, мыйзамда бөлөк каралган эмес. Эгер 10 күндө чыкпай калса кандай болот деген жерлери каралган эмес. Демек, ал токтомдун юридикалык күчү жок деп эсептеймин. Мына ошондуктан бүгүнкү күндө биз Сооронбай Шариповичке ишенип туруп берип атабыз. Мына буга чейин жогорку соттун судьялары эски бийликтин калдыктары болгон болсо, бүгүнкү башкы прокурор Сооронбай Шариповичтин өзү тарабынан сунушталып коюлган адам. Демек, бул жерде бизде толук ишенич бар. Сооронбай Шарипович бул жаңы ачылган жагдайлардын баардыгын карап чыгып туруп, башкы прокурорго тапшырма берип, башкы прокуратура карап чыгып, бул жерде жаңы жагдайлар бар деп, аны Садыр Жапаровду тез аранын ичинде ишин жаңы жагдайда каратып, соттордон бошотот, актайт деген чоң үмүттөбүз. Эгерде мына ушунда дагы мурдагыдай болуп эле бул жерде жаңы жагдайлар жок, бул жаңы жагдайда каралбайт деген кандайдыр бир шылтоолорду айта турган болсо, бул анда биз бул жерде эч кандай адилеттиктин орнобогондугун күбөсү болобуз деп эсептеймин. Менимче андай болбош керек. Мен азыр ошол 5 күбөнүн түшүнүк каттарын бердим. Жана 4 күбөнүн, башкача айтканда Кенжебек Жумабаевдин, Наристе Калчаевдин, Жолдош Кожобергеновдун, Кайрат Качановдун видео кайрылууларын жаңы жагдай катары бердим. Бул жерде 100% жаңы жагдайлар бар. Анткени жогорку сот карап жаткан учурда биз бул 4 күбөнү чакырып сураны жана видео диштерди коюп берүүнү суранганыбызда, ал жерде башкы прокуратуранын өкүлү катары катышкан Алишер Урустамбаев булар жогорку сотто жаңы далилдер изилденбейт, ошондуктан аларды суроого каршы чыккан. Ал эми жогорку соттун судьялары аны канааттандырып, биздин жаңы кошумча иретинде берген ушул видео кайрылууларыбызды жана булардын көрсөтмөлөрүн угушкан эмес, жана изилдеген эмес. Демек, бул жаңы жагдай болуп эсептелинет. Жаңы жагдай боюнча карап, Садыр Жапаровду сөзсүз актайт. Буга көп убакыттын деле кереги жок деп ойлойм. Анткени бул өтө тездик менен эле бүтсө болот. Менимче бул тез аранын ичинде карап чыгышып, жаңы жагдай боюнча соттордун же райондук, же Бишкек шаардык, же жогорку сотко, соттордун бирине жаңы жагдайлар боюнча кайра кароо жөнүндө башкы прокуратура сунушун берет деген ойдомун. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Бардыгыбыз эми мындан ары күзөтүп турайлы. Бүгүнкү бийлик адилеттүүлүктү орноторуна ишеним артып турайлы. Саламатта калыңыздар.